Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле базары жоқ каналы. Бүгін сіздерге Қант шаарынан бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп сіздерге баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Қант шаары, Жакупова жана Центральный көчөнүн кесилиши Профи Мед деген мондай клиниканын жанында турам. Сатылуучу үйүбүз туғандар Қант шаары Белинский көчөсү 3-даректе жайгашкан. Ал жакка барыш үчүн сиздер ушул көчө кесилишинен өйдөрөк бир аз басасыздар. Мына трансформатордун туш тарабынан эле сол тарапка карай чыгышты карай жүрсөңүздөр, Белинский көчөсү 3-даректе жакын эле жерде үйүбүз жайгашкан. Ориентирди мына ушул Жакупова Центральный көчөнүн кесилишине алсаңыздар болот экен. Профи Медке эле алсаңыздар болот тугандар. Анан мектеп бир аз эле чыгышыракта жакын жерде. Бул садик, клиниканын бул жагы садик экен, жан тарабы тугандар. Мечит мына тугандар. Мечиттин эмеси көрүнүп турат могу жерден. Анан бул жерден экинчи маршрутка жүрөт экен тугандар, номер экинчи. Андан ары эми үйгө жетип калган маалыматты берейин. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү, бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Дарек Қант шаары Белинский көчөсү 3-даректе жайгашкан тугандар. Так, жалпысынан жердин аянты 384, 4 сотка жакын. Эң эле чыгыш чек-арасы тугандар мынакей. Бул көрөң светтеги забор бүткөн жерге чейин эң чыгыш чек-арасы. Эң батыш чек-арасы мына бул кошунанын жашыл заборуна чейин болуп калат тугандар. Так, көчө тарабы мындай аңгенен экен. Бул жакта дарбаза, заборлору. Анан электр энергиясы бар, суу бар экен, природный газ бар тугандар. Так, дагы эмне маалыматы? Мектеп мынакей. Мына кийинки эле көчөдө садиктер бар экен. Мектеп деле жакын жерде жайгашыптыр тугандар. Андан ары эми короосуна кирип силерге калган маалыматты бир чекеден берейин. Көчөлөргө мынакей шебен төшөлүп, тугандар. Андан ары мынакей бул короосу, кайткандан кирсек, алды тарабы мондай брусчатка кылынган. Брусчатка. Бул жакта 103 квадрат метр болгон үй, стенасы толук түрдө кирпич менен бүтүрүлүптүр тугандар. 103 квадрат метр болгон үй. Бул тарабында мынакей отурганга жайы, навес, ар жагында дагы ошол чокуна карашып алынган бөлүм окшойт. Аны да азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Сиздерге биринчи болуп үйдүн ички тарабына көргөзөйүн тугандар. Так, эми дагы эмне маалыматы? Документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт баары ээсинин колунда экен. Алсаңыздар эле өткөрүп беребиз дейт үй ээлери. Бул жактан да кире бериш прихожкасы. Оң тарапка карай жүрсөк, мындай жакан бир бөлмө. Бул жерден санузелге өтүп кете алабыз. Мынакей душ, душевой кабинасы, унитаз, раковина, пол бары кафель. Бул жагында болсо отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө, газ да киргизилген. Бул жагы кухня экен тугандар, тамак жасоочу жайы. Так, андан ары кирсек коридор, кенен коридор. Коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Оң тарапта мынакей мондай бир бөлмө, отоплениянын батареялары, полдор жыгачтан болгон пол. Жана мынакей көрүп турганыыңыздардай дуалдарабой, түндүк тараптан терезеси. Бул жагында мондай бир бөлмө, бул бөлмөдөн эки бөлмөгө өтүп кете алат экенбиз тугандар. Мынакей бул жакта мондай бир чоң бөлмө, батыш тарабынан терезе. Бул жагында мондай дагы бир бөлмө, түштүк тарабынан терезе и темирден болгон решеткалары орнотулган тугандар. Так, дагы эмне маалыматы? Бул жагында мынакей мондай дагы бир бөлмө жайгашкан. Чыгыш тарабынан и түштүк тарабынан терезе орнотулуп, кондиционер орнотулуп, отоплениянын батареялары ар бир бөлмөдө бар экен тугандар. 103 квадрат метр болгон ушундай чоң үй. Так, андан ары бул жакта мынакей мондай тротуарлар. Оң тараптагы бөлмөнү көргөзөйүн. Бул жакта склад. Мынакей ылдый тарабы стяжка болгон. Үйдүн чыгыш тарабынан көрүнүшү. Мындай жаркаткычтар дагы бар экен тугандар. Лампочка коюп койсоңуздар болот экен. Могу жерде мондай не деп коет, терраса дейт беле, же ушундай отурганга жайы. Жаз жайларында. Бул жакта мондай дагы бир жайы бар экен. Очокуна кылып коесуздарбы же мангал же склад кылып коесуздарбы? Ушундай жай. Так, дагы эмне маалымат? Эң эле түндүк чыгарам, бул забордон түз ары карай үйдүн арт тарабына дагы
1 метрдей аралык жана көргөздүк көчө тагын тататканда жашыл кошунан жашыл заборуна чейин болуп калат туугандар. Могу жакта септик, анан канализациянын суусу септикке куюлат, газ природный бар киргизилген, котел деле газовый жана көмүр менен экен. Үй кирпичтен мощный чоң 103 квадрат метр болгон үй туугандар. Баасы болсо бул үйдүн $50,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номери экранда жана описанияда эси тел деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Жана ушундай издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер туугандар.